Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Базар баасы YouTube каналынан жана эле кытайлык тууганыңар, кыргыз тууганыңар Арзыбектен Кытай мамлекетине 2026-жылдык бизнес түрү башталды туугандар. Биринчиден, өзүм Йуу шаарында жашайм. Йууга сунуштайм силерди. Ал анткени Йууда кайсы товарлар бар дегенде, Йууда дүйнө жүзүнү боюнча эң чоң, эң көп түрлүү, эң көп модельдеги товар чыгара турган оптон базар ушул жерде. Бул базардын өзүндө эле бүтүн Кытай мамлекети ичиндеги 3000ден артык завод фабрикалардын магазиндери бар жана ошондой эле 300 000 түрлүүдөн артык товар бар туугандар. Экинчиден, Тикан базарга апарам. Үчүнчүдөн, Журкан төшөк Шейшеп базарына апарам. Төртүнчүдөн, кичик балдардын кийимдерин апарам. Бешинчиден, бут кийимдерге апарам. Керек болсо, Алтын шаарды кошуп берейин. Шуба шаарына, Шуба чыга турган базарга, Шуба шаарына апарам туугандар, Шуба. Анан туугандар, акырында айтарым, алды менен силерден сураныч, Кытайга келиштин алдында силердин өзүңөрдө канчалык каражатыңар бар, кандай максат менен келатабыз, канча күн туруш керек дегенди жакшылап ойлошуп алгыла туугандар. Ал анткени акча өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдө, ошол акчаны дагы силер кыйналып, кысталып тапкансыңар. Дагы бир сөзгө келсек, эми өзүңөрдөн эле ошо Кыргызстандык эле туугандардан блогерлер келип алып эле ушул жакта Инстаграмдан элан дегенди, ташвикат дегенди, реклама дегенди аябай берип атат жарнаманы. 3 күндүккө эле алып келе калам Гуанчжууга, $250 $350. Анан 5 күндүккө Юуга келесиңер, жыргатып ийем, кыйратып ийем деп. Туугандар, Кытайда мен кытайлык кыргызмын, өзүңүздөр билесиздер. Мен Кытайда жашагалы эми 36 жыл болду деп айтсам болот. 5 күн жана 3 күндө Кытайда эч кандай жумушуңар бүтпөйт. Чынын эле айтайын, эч кандай жумушуңар бүтпөйт туугандар. Ошолорго айткым келди. Антип элди алдабагыла туугандар. Ачыгыңарды айтып, ак жүрөк менен жумуш кылыш керек. Ниетиң дурус болсо, баары жол болот. Эң кыскасын айтканда эле, ушул 100 сомдук товарлар аябай популярдуу болуп атат, өзүңүздөр билип атасыздар. Ошонун каталогун силерге акчага сатып атат. Кээ бирөөлөрү Кытайга келип, ошо завод фабрикалардын жакы карталарын апарып алып, ссылкалары дейсиңерби? Ошолорду апарып алып, силерге дагы акчага сатып аткандар бар экен. Жада калса, ошол WeChat'ты акчага сатып атасыңар. Туугандар, WeChat'ты эч ким акчага сатпайт, эч ким деле албайт. Бул жерге кайсыл Юуга келгиле, Кытайга келгиле, фабрикага баргыла, фабрикалардын WeChat'тарын кошкула, каталогторун алгыла, мынау Юуга келип, Оптон базардагы магазиндеги, завод магазиндеги ал Кытайлардын карталарын алып алгыла. Мен ага эч кандай кызганчылык кылбайм туугандар. 1,5 миллиард Кытайды батырып жашап аткан Кытайдын эмнесин кысканам? Кыргыздар ашып кетсе бир 7-8 миллионло кыргыз барбыз. Антип бири-бирибизден кысканычтын кереги жок, урматтуу туугандар. Дагы бирөөнө келсек, мага келген адамдар, чынын айтканда, көптөгөн адамдар жакшынакай бизнестерин баштап, жакшынакай акчасын таап, кайта менен иштешип аткандар көп. Мен башкаларга окшош заводко апарам, же болбосо башка базарларга апарып эле выставкаларды сунуштап, аны муну кылыштын кереги жок. Выставканыкын айткач кетейин туугандар. Выставкага келсеңер болот. Бир жакшы жери, выставкага көптөгөн заводдор чогулуп келип алат. Ошол жерден эми ссылкаларын алып алып, аны муну дейсиңер. А бирок выставкада баары жок, баарысы кымбат болот. Жатагыңар башка кезде $20 жатак болсо, выставкада $40-50 жогорулайт. Андан кийин таксинин акчасы көтөрүлөт. Туугандар, адам көп болот, отелдердин баары жогу тыгын болот, жолдор тыгын, таксилер тыгын. Ошондой болот. Ошого мен дагы сунуштайын туугандар, выставкага келип, алдырап шашып, анан выставка ашып кетсе бир 2-3 күн эле болот. Аны көрүп, эчтекени бүтүрбөй эле кайта эле WeChat'тарын алып алып, ссылкаларын алып алып эле кеткен эч кандай пайдасы жок. Кытайга келгенден кийин бир мамлекеттен бир мамлекетке биз Кытайды түшөнсөм болот эле, көрсөм болот эле, бизнесимди жакшылап баштасам болот деген болсоңуздар туугандар, ошондой ойдо болсоңуздар, анда алдырабай эле келсеңиздер болот. Визаны мен айтайын, $200 $300 ачат примерно. Бир айлык ачат. Бир айлыкка виза алгыла. Андан кийин келгиле. Келип, бу жерде 5 күн турасыңар, 10 күн турасыңар, 15 күн турасыңар, ыктыярыңарча жашап туруп, жакшынакай жумушуңарды бүтүрүп, баары жогун честий кылып алып туруп, дагы бир кайта келиштин
кереги жок кылгыдай болуп өзүңөр не дегеңерден өтүп эми болду мына жумушумду баштасам болот деген ойго пикирге келип туруп андан кийин кайтып кетсеңиздер деле болот. Келгендек билет алып алгыла, кеткендек билет ушул жактан эле алып кетсеңиздер болот. Анан эч кандай кыйбат боло турган жери жок. Анан жанакындай түргө силер 5 күндүккө келип эле анан келдиңер, билет барыш келиш билетти алдыңар, келдиңер 4-5 күндү бирдеме эле өткөзүп, силерди умар-жумар кылып айландырып кайта салып коет. Кетпейин десеңер билетиңерди жандырсаңар зыян. Туурабы? Ошого мен дагы эле чын жүрөгүмөн чыккан сөздү айтып атам туугандар. Ушу Кыргызстандан келип алып Кытайгачы ушу келген Кытайды кызганбай эле чыныңарды айтып, чыныңарды эле чынчыл эле жашап, жакшы эле мына жерде тиги жерде эле айтып эле жакшынакай усулкаңарды алып эле жүрсөңөр болду да. Биз клиенттерди сиздерди ыраазы кылсак, силер дагы бизге эмгек акыбызды берсеңиздер болду. Дагы бирөөнү айткачы кетейин туугандар, мына мен башкаларга окшош алып келип алып туруп, жумушум бар эле деп бир шаардан бир шаарга поездге салып койбойм. Өзүм машина менен айландырабыз. Машина менен. Отелден ашканага, ашканадан шаарга, кайсы базарга машина менен айландырып, эч кандай катнаштан кыйбат болбойсуздар. Кичинекей акчаны деп барып келипчи, таксиге берген акчаңар ашып кетет. Кытайды өзүбүз түшүнөбүз, биз түшүнбөйсүңөр, чынын айтканда туугандар. Ошого дагы эле айтарым, Базар Бас YouTube каналына катталып унутуп калбаңыздар. Жана кытайлык уулуңар Арзыбектен силерге ушундай жакшы кабарларды беребиз. Эгер биз менен иштешкиңиз болсо, эгер мен менен иштешкиңиз болсо, анда биздин WhatsAppка кайрыласыздар. Кандай болуу, кайсыл убакытта биз ошол группабызды, ошол түрүбүздү алып барып, канчадан бир келгенде канчадан адам келиш керек, ошонун баары жогун айрым жекеликте сүйлөшсөк болот. Эң акырында айтарым туугандар, менден силерге болгон эң бир чоң жардамым болсо, бир күн мен силерди усулкасыз, аксыз айландырганга мүмкүнчүлүк жаратып берем. Мейли башка бир месирелүү бир жерге, бир шаарга барыш болсун, мейли дагы бир башка бир базары бар шаарга барыш болсун, бир күндүк убактымды силерге усулкасыз ажыратып бергенге мен даярмын. Рахмат.